Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly tuğanlar, qadrlı mekendештер. Quran Media kanalı sizler menen Quran alifbe sabağını başlamakçı. Esingizlerde bolsa biz Quran alifbe sabağının 15-ci sabağına жеткенбиz. Анда эмесе бүгүн 15-ci sabaqta biz sin тамгасы тууралуу токтолуп кетебиз. Sin тыбышынын махражы. Sin деген айта кетсек, кыргыз тилинде эле с тамгасы. Бул тамга бардык адамдар көпчүлүгү эле чыгат. Бирок кээде синди с тамгасын бул ф деп тилдин учун тишке тийгизип ф деп айтып алган учурлар да болот. Ошого эң алгач син тамгасы кайсыл жерден кандайча чыгат? Мына ушул тууралуу айта кетсек, өзүңүздөр сүрөттө көрүп турганыңыздардай ас син дегенде мына ушул тилдин учу кашкачтын астындагы алдыңкы тиштин ич жагына тийген жерден чыгат. Ас ошо тишке жакын барып ас деп чыгат. Болгону мо тилдин учун тиштин учуна ас деп тиштин учуна тийгизип албаш керекпиз. Ас ошого бул син тамгасын айтканда тилдин учу астыңкы тиштердин арт жагына барып жашынат. Ас. Анда эмесе сабакка киришсек, син тамгасы бул жазылыш жагынан мурдагы 14-чү сабакта айтылып өткөн шин тамгасына окшош болгону мунун чекиттери жок. Шин тамгасында биз ушундай болгон анын 3 чекит, 3 көздөй эле, ал эми син тамгасында эч кандай чекити жок болгону мына ушул көрүп турганыңыздардай толкун менен жазылат. Ошого син тамгасы фатха менен келгенде са, касра менен келсе си, домма менен келсе су болуп окулат. Ошондо са, си, су деп окуйбуз. Биринчиси ба тамгасы фатха менен бас деп окуйбуз. Бул сам деп окулат бул сөз. Бул сөз син тамгасы касра менен сир деп окулду. Син тамгасы кайра касра менен нун менен жолукканда син. Ал эми син тамгасы касра менен ламга жолукканда сил деп окулду. Эми 3 тамгалуу сөздөргө өттүк. Сафар. Байкасаңыздар, бул сөз дагы бизде кыргыз тилинде кездешкен сапар деген сөз мына ушул сафар деген сөздөн келип чыккан. Бурдагы эле сөзгө окшош болгону фа тамгасы менен коф тамгасы алмашты. Анткени жазуу окшош болгону коф тамгасында 2 чекиттүү болот, ал эми фа тамгасында 1 чекиттүү. Ошого сакор деп окулат. Сабак деген сөз дагы бул кыргыз тилинде сабак деген сөзгө окшош, бирок мааниси таптакыр биринен бөлөк, башка. Син фатха менен салаф деп окулат. Самак. Фарос деп окуйбуз бул сөздү. 3-чү катарга келдик. Мим тамгасы фатха менен маслак деп окудук. Маскен деп окулду. Мим ломма менен син сүкүндү. Муслим. Кыргыз тилинде мусулман деген сөз мына ушул араб тилиндеги муслим деген сөздүн алып чыккан, келип чыккан. Жана муслим деген ат дагы дал ушундайча жазылат. Муслим. Мусриф. Сим. Акыркы катарга келдик. Аслама. Юслиму.
юслиму. Көп тамгалы сөз екен. Ошо шашпастан көңүл буруп окуйбуз. Истайсаро. 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 Ястайсиру. 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 Ястайсиру деп окулду. Мына ошентип, урматтуу туугандар, 15-чи сабак дагы аягына келип жетти. Бул 15-чи сабакта биз өзүңүздөр көрүп тургандай, син тамгасы менен таанышып өттүк. Аллах таалам бардыгыбызга тамгаларды тезирээк үйрөнүп, Куранга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин.